Точно деп эле ишке ашырып коюп анан Кыргызстан өнүгүп кетет деп жагат. Анан эгер Кыргызстанды унутуп калса, мен ойлойм бир өзүмдүн бир бөлүгүм өчүп калгандай сезилет. Ошто окуп февралда жумушка кирип кетпеди. Идеальный кесип, кичинекей принципиң да, сени фирма колунда көтөрүп багалап, орточосунан $80,000 табат жылына. Германияда бир $50,000 Россияда $12,000, Чехияда $15,000, $20,000. Көп кыргыздардын амбициялары чоң. Мен өздөрүн акылдуу деп сезет, бирок ишке келгенде көп кыргыздар тандыр чыгып калат. Биз тойго барыш керек. Салам менин көрүүчүм. Такайда иликтөөлөр, проблемалар, жана башкаларды көтөрө бербестен биз сизге сонун сунуш пайдалуу нерселер тууралуу да айтып беребиз. Бул интервьюну же мындай берүүлөрдү көрүп сиздин балким келечегиңиз кандайдыр бир жакшы жагына өзгөрүшү мүмкүн. Сонун билим аласыз, сонун мындай нерселерди билесиз, үйрөнөсүз. Жок дегенде кругозоруңузду кеңейтесиз деген үмүттөбүз. Анан албетте эгер мүмкүнчүлүк болуп калса, балким сиздин чөнтөгүңүздө калыңдатчу чоң кирешелерди таба турган жумушка орношушуңуз мүмкүн. Биздин бүгүнкү кызыктуу маектешибиз Сейитбек Усманов. Ал азыр биз менен АКШнын борбору Вашингтондон байланышка чыгып атат. Салам, Сейит. Али, саламатчылык. Биз ушул маанилүү талкуунун алдында сиздин өзүңүз тууралуу да маалымат ала кетели. Кайда төрөлдүңүз, кайда өстүңүз, кандай чоң Америкага барып калдыңыз? Менин атым Сейитбек Усманов, Бишкек шаарында 85-жылы төрөлгөм. Анан 9 жашымда ата-энем менен Чехияга көчүп баргам. Чехияда 9 жыл жашагам. Чехияда мектепти бүткөм. Анан кийин бакалаврымды мен Канададан окугам. Торонто университетинде 4 жыл окуп жашагам. Анан кийин мен кыйын финансист болом деп Америка келип, Кыргызстанда сонун бир жумушка орношуп калып, ошол жака барып иштегем. Анан ошол финансы ишти кылып дагы, бирок мен көрсө чындап эле кызыкканым бул реформа иштерине идеяларды таратканы. Анан ошол Кыргызстанда 1,5 жыл аябай катуу Грузияда реформа болсун деп көп эмгек жүргүзгөм. Эгер Google'дан издеп көрсөңөр, атымды көрөсүңөр. Менин интервьюларымды, макалаларымды, ошо идеяларымды. Мен эсимде, Сейит, Азаттыктын эфирине келип, мисалы, министрлер менен, чиновниктер менен айтышып, силер мондай реформаларды кылышыңар керек, мондай кылышыбыз керек, тез көтөрүш керек экономиканы деп катуу чыккансыңар да. Нурсулжан Намазалы экөөңөр. Ооба, биз мен Америкада жүрүп, Чехияда жашап, Канадада жашап, дайыма ойлочумун да, эмне үчүн биздин Кыргызстан өнүкпөй жүрөт? Эмне үчүн биздин кыргыз эл жакшы жашоодо, жакшы жолдордо, жакшы үйлөрдө жашабайт деп дайыма ушул суроону мен издеп жүрчүмүн да. Жоончу анан бир семинарга катышып калып Америкада. Чынында бизде экономикалык реформа болбогон үчүн Кыргызстан өнүкпөйт деп, анан ошол идеяларды мен ойлодум да, кыргыздарга жеткизип койсом эле, чиновниктер укса эле, чиновниктер точно деп эле ишке ашырып коюп, анан Кыргызстан өнүгүп кетет деп. Ушул эле жетпей аткан турбайбы? Ошол. Мен эле анан ошол үчүн Кыргызстанда 1,5 жыл ошону популяризация кылып, макала жазып, ошол Азаттыкка чоң рахмат, Алиге ушундай чоң рахмат, бизди чакырып, ошол идеяларды популяризация кылганда жардам берген. Бирок анан көрсө маселе анда эмес экен. Маселе алар идеяларды билет экен, көп маалдачы жөн эле маселе эркте экен, кызыкчылыкта экен, Анан ошол үчүн мен ошол ойлогом да, Кыргызстан бай мамлекет болгонго салымды кошулам депчи, бирок аракет кылып колумдан келген жок. Себеби мен бийликте эмес экенмин, мен депутат эмесмин, же министр эмесмин. Мен жөн эле идеяларды таркаткандан башка колуман келбейт да. Ошол үчүн мен андан көрө өзүмдү бутка туруп өнүгөйүн деп Америкага келгем. Ошондо 9 жашында Кыргызстандан кетсеңиз, анан кийин дагы 1,5 жыл, сиз азыр 36-дамын. 37-36 жылдык өмүрдүн абдан көп бөлүгүн чет өлкөлөрдө, Европада жана Америкада өткөргөн турбайсызбы? Бали, мен кыргызчаңыз абдан мыкты экенин байкадым. Рахмат, мен аябай ыраазымын ата-энеме. Биз үйдө кыргызча сүйлөшчүбүз.
мен да эмнегедир дайыма эле кыргызча сүйлөшөрүм келген да. Кыргыздарга деле кыйнап деле аларга кыргызча сүйлөгүсү келсе, алар менен кыргызча сүйлөшүп, анан атайын мен Азаттыктын вебсайтына кирип кыргызча макалаларды окуйм. Азыр оңойраак окуп калдым, бирок башында эсинде кыйналчумун окуганданчы. Атайын тиги Азаттыктын видеолорун, сенин видеолоруңду көрөм. Ошо кыргызча Рахмат. формада болсун деп. Мына практический жактан эч кереги жок, мисалы мен жумуштан колдонбойм. Только балдар менен эле сүйлөшөм, ата эне менен сүйлөшөм, болду. Андай кыргыз тилден тил аркылуу мен тиричилик эч кандай пайда көрбөйт. Бирок эмнегедир мага кыргыз тили аябай жагат. Эмнегедир мага сүйлөшкөн жагат. Анан эгер кыргызчаны унутуп калсам, мен ойлойм бир өзүмдүн бир бөлүгүм өчүп калгандай сезилет да. Ошол үчүн мен дайыма жакшы билем. Четке кагалбайсың ошон үчүн. Ооба. Деме эмне үчүн экенин билбейсиң, бирок баары бир эле баягы кан тартат деген маселе болсо керек, албетте. Ошол эле учурда Сейит айтып атпайсызбы, 1000 кыргызды программист кылам депчи. Бул абдан амбициялуу план. Мисалы, бул деген кээ бир өкмөттөрдүн программасы да, бир өкмөттөр отуруп алып, мынча кишини ушинтип окуталы, мындай кылалы деп план жазып, анан кийин анын үстүнөн ондогон, жүздөгөн адамдар иштейт эмеспи? Жалгыз кантип программист кыласыз? Келиңиз ошол жөнүндө сүйлөшөлү. 1000 кыргызды кантип тандайсыз? Жана башка кеңири айтып берсеңиз. Мен муну суроого жооп бергенден мурун кыскача айтып кетейин, эмне үчүн ошо программированияга ойлойм көңүл буруш керекпизчи. Али Кыргызстанда реформа кылганы бул менин колумдан эмес, колумдан келбейт, себеби мен реформаларды ишке ашыра албайм. Мен ойлойм ошо реформа кылыш керек, элдин жашоосун жакшыртканы, бирок бул колуман келбейт. Себеби мен бийликте эмесмин. Бирок колуман эмне керет, бул элдерге жакшы кесип үйрөткөнү. Дүйнөдөгү аябай жакшы кесиптердин бири бул программист болгону. Программированиянын ичинде деле көп тармактар бар, көп бутактары бар. Ошо бир бутакты мен билем, ал бутакты мен жакшы түшүнөм. Бул Salesforce деген тармак. Мен ушуну элдерге, жердештерге үйрөнгөнү кызгам. Мен уже үйрөткөнү, ооба, 90 адамга үйрөттүм акыркы 2,5 жылда. Окуучуларым 10 чакты мамлекетте. Анан биз уже эмки кадамга даярбыз. Бизде материалыбыз аябай жакшы, онлайн курстарыбыз бар. 6 мугалим бар. Анан уже система бар да. Азыр эми ушул системадан биздин жердештерди өткөзгөнү даярбыз. Анан ошол үчүн силердики анда өзүнчө эле мектеп болуп калыптыр да. Ооба, онлайн мектеп. 6 мугалим, алар да кыргыздарбы же башка түрдүү улуттанбы? Азырынча 5 кыргыз, 1 казак кыз. Кыргызстандын эмес, башка Борбор Азия өлкөлөрүнүн башкаларды да окутасыңар же жалаң кыргыздарды гана? Баарын эле окутабыз, бирок баарына эле ачыкпыз, биз ким кааласа окутабыз. Азырынча көбүнчө окуучулар кыргыздар. 90% бул кыргыздар. Чет мамлекетте жашаган кыргыздар. Salesforce тууралуу да кенен айтып берсеңиз, анан кийин биз жанагы 90 окуучуларды, анан алар каякта иштеп атат, ага да кийин. Ооба. Salesforce деген эмне? Бул кандайча мындай адамдарга мүмкүндүк ачат? Рахмат бул суроого, себеби Salesforce бул өтө чоң IT компания. Сан-Франциско шаарындагы эң чоң IT компания. Twitter эмес, же башка Сан-Францискодогу IT компаниялар эң чоң эмес, Salesforce эң чоң компания. Сан-Франциско шаарындагы эң чоң имарат. Twitter'дан да чоң. Ооба, Twitter'дан чоң. Twitter'ди $44 миллиард сатып алды Илон Маск. Salesforce канча турат? Salesforce 150 миллиард турат го, азыркы рыночный баасычы. Эч ким сата албайт андай чоң фирманычы. Бирок Salesforce өтө чоң фирма болуп, көп адамдар муну билбейт. Анткени бул жүргүзгөн иши бул бизнестен бизнеска жүргүзөт да иштичи. Мисалы Twitter ал эл менен түз иштейт. Amazon, Facebook эл менен түз иштейт. Ошол үчүн көп элдер тааныйт. Аны билет. Salesforce бул только башка бизнестер менен иштешет да, бул дүйнөдө эң чоң бизнес to бизнес программа. Ошол үчүн алар элге түз рекламасын жүргүзбөйт. Бирок түшүндүрүп келейин, бул эмне деген программа, эмне үчүн көп бизнес, Америкада алдыңкы бизнес, Европада алдыңкы бизнестер Salesforce программаны колдонот. Salesforce бул негизинен кардарлар, клиенттер, партнерлор менен иштешүү үчүн программа.
Мисалы Salesforce болсо көп адамдар муну Excel'de жүргүзөт. Excel'de кээде каш алып кетет да, бирөө алмаш бир даны жоголот кетет, бирөө бир өчүрүп койсо болот даныны. Salesforce'да аябай сонун партнерлор менен иштешкени, клиенттер менен иштешкени үчүн Америкада эң чоң фирмалар ушуну колдонот. Өзү деле Facebook деле, Amazon, Google ошо партнер клиенттер менен иштешүү үчүн номер 1 программа дүйнөдө. Сиз азыр ал жерде ошондо Salesforce программист, Salesforce ментор болуп иштеп атасыз ошондо. Мен ушул Salesforce фирмасынын өзүндө иштебейм. Мына өзү бул фирма ушул Salesforce. Мен ушул фирманын программасы боюнча программист болуп иштейм. Башка фирмада, Deloitte деген фирмада менеджер болуп иштейм азыр. Salesforce проекттерде менеджер болуп иштейм. Анан бош вакытымда ошо ментор болуп сабак берем. Кантип табышты 90 кыргыз сизди? Кантип байланышып аларга сабак калдыңыз? Биринчи баштаган кандай болду? Ооба, өтө кыйын болду. Башында аябай чоң коркунуч бар да. Буларды окутсам, мен билем, жакшы окута алат экенминчи, бирок булар жумуш таппай калса, алар мага ишенип, убактын берди, акчасын берди, анан жумушка таппай калса, анан мен алардын жашоосуна сокку, айтиге ишеними түшүп калабы деп корком аябайчы. Биринчи группам болгондо. Андан кийин бирок аны билгизбей, баары жакшы окутуп, даярдап, сыр бербей. Ооба, 150% мен аракет кылдым да. Жаларга мына бул фирмага тапшыр, булар менен сүйлөш, мына мен бул тааныш жумуш издеп атат, стажировка кир деп ушинтип аябай аракет кылам. Анан биринчи балдар жумушка кирип баштаганда өзүмө жакшы ишенип баштадым. Биринчи бала жумушка орношкон, ал 52 жаштагы американец болгон. Биринчи окуучуңарбы? Менде биринчи группада 10 бала болгон. Бүткөн. Анан алар жумушка тапшырып баштаганда эң эмгекчил бул ошо 52 жаштагы киши болгон, аты Роберт. Ал болсо чоң мисал болду башкаларга, себеби алар башкалар да ишенип баштады өзүнөчү. Эгер бул 52 жаштагы адам жумушка орношо болсо, анда биз дагы орношобуз деп аябай тытынып тапшырып баштады. Анан кийин баары тең жумушка орношуп кетти. Ошо биринчи группа апрель 2020 жылы болду. Ошондон бери ошо 2 жыл өтүп калды. Сонун аябай. Ошондо эмнени окутасыңар? Канча убакыт окутасыңар? Ооба. Күнүнө канчадан мисалы? Күнүнө канча убакыттан? Биздин программа 5 ай. Биринчи ай бизде акырын баштайбыз. Балдарды шок кылаш үчүн, көндүрүш үчүн, бул warm up period деп коебуз. Жылытабыз балдардычы. Биринчи айда акырын жылытабыз. Анан 4 ай интенсивный жүрөт сабактар. Сабактар жумасына 6 жолу 1,5 сааттан сабактар кечинде балдар окуусунан кийин же жумуштан кийин катышыш үчүн мүмкүнчүлүк болгону. Ошо программанын аягында балдар жумушка тапшырып баштайт. Бирок бизде көп мисалы бул онлайн мектеп, мен Бишкекте туруп силерден окусам болот убакыт аралыгын такташып алабыз. Ооба, Бишкектен окуса болот, бирок биз Кыргызстандан көп балдарды албайбыз. Кыргызстанда болгондорду, себеби Salesforce өтө кымбат программа да. Ошол үчүн Кыргызстандын фирмалары бул программаны көтөрө албайт. Ошол үчүн биз издейбиз чет мамлекетке жашаган кыргыздарды. Мисалы, Япония кызыктуу, Түштүк Корея, Германия, Чехия, жакынкы малга чейин Россия өтө жакшы болгон. Ошол жактан Россиядан 100 кыргызды даярдайын деген, бирок азыр токтоп калды аякта иштер. Америка, Канада, ошо өнүккөн мамлекеттерден бул идеальный. Чет мамлекеттерде кыргыздар окуйт турбайбы демек, ошол өздөрү жашаган өлкөлөрдө ишке орношуп кетиш үчүн? Туптура. Эң идеалдуу бул чет мамлекетте жашап жүргөн ошо студенттер, же окуусун бүтүп аткандар, же окуусун бүтүп анан кийин жумуш таппай жүргөндөр, же алардын күйөөсү мисалы дипломат болсо, же бир фирмада иштеген болсо, өзү жаңы эле ошо Германияга көчүп барган болсо, же мисалы жумушсуз жүрсө, ушундай адамдар үчүн идеальный. Гамбургер сатып жүргөн бир жигитти программист кылдым деп айтып атпайсызбы? Ооба. Тарыхын айтып берсеңиз? Бизде бир бала бар эле, аты Жалынбек. Ал өмүр бою 8 жылдан бери Макдональдс иштечү, кассада болуп, тазалап, ушундай айланасында иштеп жүргөн да. Москвадан жигит, даже университетте окуган эмес.
Ал ошол бала англисче даже жакшы билген эмес, бирок тырышып, аябай үйрөнүп, Salesforce'та окуп, февралда жумушка кирип кетпеди ошолчу. 3 айдын ичинде IT Transition деген Россиядагы чоң 3000 адамдык фирмага Salesforce developer болуп кирди. Ушул окуя мага өтө сүйүндүрөт, себеби бул жигиттин потенциалы алатоодой бийик да. Мен көрүп атам, өтө акылдуу жигит да. Биз материал берсек, тытынып, окуп, сабакка даярданып келет да, анан жакшылап түшүнөт. Ошон үчүн анан башка балдарга да жардам берет. Ушул талант колдонулбай, ачылбай жүргөн экен да. Ошо Salesforce аркылуу өзүнү ачып, потенциалын колдонуп, анан ушу Россияда алдыңкы IT компанияларда жумушка орношту. Эртең менен саат 7-лерде Макдоналдстын жумушуна барат элем, 4-кө чейин. 4-төн кийин сабактарга отурат элем. Программирование сабактарда. Программирование. 4-төн кийин, Ооба. Башталышы бирок программирование эмес. Жөнөкөй эле мышка менен иштейсиң, карайсың, үйрөнөсүң, түшүндүрөт. Андан кийин кодко өтөт. Ошо 3 айдын ичинде 2 сертификат алдым. Биринчи сертификатын 1 эле айда алдым. Ошо анан качан иштей баштадың ошо программист жагынан мага LinkedIn-ден чалып калышты өздөрү. iTransition деген компания. Менин профилимди көрүп, резюме жөнөттү. Андай айлыгы жагы кандай деп сурашты. Сурап айттым, ушундай десем. Ооба чакырды, интервьюга чакырды. Ошо интервью. Демек сен 3 айдан кийин эле иштей баштадың. 3 ай окуп өтүп, ойлонуп, интервьюдон өттүм. Технический жагы жакшы болчу, бирок английскийим жаман эле. Эми билбейт элем, анан айтты, бизде курстар бар. Азыр курстарды уже 2 айдан бери өтүп атам. Ошо жеңил кандай экен? Айлыгы болсо бир испытательный срок берди, 2 ай. 2 айдын ичинде $1000 төлөп берип атты. Ошо. Анан испытательный сроктон кийин уже 1,5 көтөрүлдү. Канча болду ушул программа? 4-нчы ай кетти. 4-нчы айдан бери. Уже 4-нчы ай иштеп атам. Жакшы. Сейит Баки менен таанышып калдым. Мындай тирүү мисалды айтсаң, Чикагодагы таксиде иштеп жүргөн адамдар же тракта иштеп жүргөн адамдар көбү программист болуп ошол жака ооп кетип атат. Анан мына Россияда жашап аткандар дагы башка коопсуз перспективалуу кайсы жакка чыксак болот, эмне деп ойлонуп атышат да. Демек бул IT алар үчүн чоң бир кенен перспектива турбайбы? Кең мүмкүнчүлүктөр бар турбайбы? Канча жылдап кара жумушта кыйналып тапкан каражатыңды мындай акыл эмгегиң менен азыраак убакытта тапсаң болот да. Ооба, бул IT тармак идеальный кесип, эң демократичный кесип иммигранттар үчүн. Эсе көп тармактарда дискриминация болушу мүмкүн. Сен мисалы Россияда элечи, расизм көп дейбиз да, жактырбашы мүмкүн, кыргыздарга орой мамиле кылышы мүмкүн. Бирок IT тармакта вообще демократия. Кача Жалынбекдан башка балдар бар, кыргыздар. Жалаң орустар иштеген фирмага киришти да, сүрөттөрүн жөнөтөт, жалаң эле орустар. Ошо биздин кыргыздар жүрөт ортосундачы. Ал тармактарда биздин жердештер үчүн мындай жакшы мамиле кылышат да. Анан жакшы айлык берет, үйрөнгөндөн көп мүмкүнчүлүк берет. Жанагы Норузгүлдөн окуучу айтып берип атат. Россияда жанагы согуш башталып, көп россиялыктар үчүн стресс болду да, тиги курс. Ошонун фирмасы болсо психологторду чакырып, аларды успокаивать этип, анан сүрөт тартуу боюнча курстарды киргизип, элдер программисттер көп стресс болбосун деп, ушинтип жакшы мамиле кылат да, аябай адамгерчиликтүү мамиле кылат фирмаларчы, эгер IT кесибинин адиси болсоңор, себеби силердин эмгегиңерди аябай баалайт. Мисалы таксист болсоң, же грузовик айдасаң, адамдар өзүнчө да, стресс чоң аябайчы. Кечке кылып, бир эле ишти кылып жүрөсүң. А биякта сен как кичинекей принцсиң да, сени фирма мынтип колунда көтөрүп баалап, тамак берип, психологду чакырып, аябай жакшы баалайт да. Ошол үчүн ойлойм. Себеби дегенде баалуу кызматкерсиң, сен бир маалыматты бересиң, бир пайда келтирип атасың. Пайда келтиресиң, ооба. Көп
маалда адам стресс болот, себеби көп бааланбайт да, фирмадачы коркот да, мисалы мени жумуштан кетирип койсо эмне болот, каяктан жумуш табам, мен ошол үчүн бүгүн көбүрөөк иштеп коеюн, башкалардан кечирээк калайын, выходной күндө келип жакшы көрүнүп коеюн, там шефиме барып бир нерсе мактап коеюн деп. Эсине да, мен мурун программист болгон эмесмин да кезинде, эсине да, мисалы дайыма эле ушинтип стресс болуп жүрчүмүн да. Азыр программист катары менде вообще стресс стресс жок, наоборот, фирма ойлойт да, Сейитбек кетип калбасын, Сейитбекке эмне кылсак, Сейитбекти конференция жөнөтөлүбү, кандай бонус берели, ушинтип фирма мени кошомат кылып турат турбайбы? Ооба, ошол үчүн көбүрөөк кыргыз программист болсо, көбүрөөк кыргыз маанай жакшыраак болот, анан ошентип да Кыргызстанда ойлойм маанай жакшыраак болот да. Себеби дегенде ал башка фирмага, башка компанияга кетип калса деле жумуш табуу мүмкүнчүлүгү чоң турбайбы анда? Өтө чоң. Мисалы, мен мурун жумуштарга тапшырып, эмнеге мага жооп бербейсиңер деп алардан суранып, балким менин резюмемди көрбөй калдыңар, анан издечүмүн да, кантип аларга кирсем болот депчи. Азыр фирмалар өздөрү мага жазышат, тынбай жазышат. Мага тынбай азыр күнүгө 2-3 фирма жазат да. Мен мурун таң калчумун, азыр даже көңүл бурбай калдым. Бул табигый нерсе болуп калды мен үчүнчү. Бирок жумуш сунуштап жазышат. Жумуш, ооба, интервьюга чакырышат да. Сейитбек биздин Amazonго тапшырып көр, Googleга, Facebookка, Twitterмен интервью кылам. Баарын кээде жөн эле интервью кылып коем, көргөнчү, эгер мен аякта иштеген татыктуумунбу, акылдуумунбу, өтө аламын балардын тесттерин. Бирок хотя бы чакырат да, алар потенциал көрүп атат. Ошол үчүн өзүмдү жакшы сезем да, эгер бияктан бир нерсе жумушунан болуп калса, барып башка жерге орношо алам деп. Программисттердин айлыгы ар өлкөдө ар кандай да? Ооба. Мисалы, Америкадан баштабайлыбы? Канчадан канчага чейин болот? Эми айлык дейбизби же кирешеси деп коелу? Ооба. Киреше деп коелу, себеби айлык дегенде бир айга да, Ооба, ошону айтам. Бул программисттер балким бир күндө таап коет алышат. Бул Америкада жылдык деп санайт, мисалы, менин окуучуларымна сураганымдан алар орточосунан $80,000 табат жылына киреше. Бул бир жылда 80,000, андан кийин салыктар кетет. Ушундай да, бул мындай entry level жумуш деп коет, бул начинающий программист да, эгер 1-2 жылда уже бир жылдан кийин уже 100,000ге чыгып калат кээ бирлери, кээ бирлери 120,000ге чыгып кетишти. Бир жылдык кирешеси. Ооба. Германияда бир $50,000 Россияда $12,000, Чехияда $15,000, $20,000. Ушундай. Бул баштаганда эле, Баштаганда. Старт. Биринчи кадам. Окуучуларыңар менен байланыштып турасыңар, аттарын атпай эле мындай айтсаңыз, эң көп мындай азыр киреше таап атканы ушул канча жылына? Эң көп ойлойм $115,000 табат. Бир жылда $115,000 эмеге жетти. Деңгээлге. Ооба. Анан ал дагы өсүп турат. Ооба, жакында эле уже жыл 21 жылдын аягында ошондой повышение бериптир. Жакында эле ошол кыз менен конференцияда жолуктум. Аябай сүйүндүрөт. Рахмат. Жашоомдо эң жакшы чечим болгон ошо Salesforce окуганы дейт. Ага чейин эмне иш кылчу экен? Ага чейин журналист болгон. Мен да окуйм да Salesforce. Ооба. Анда кыргыз эмес, Азербайжан кыз. Азербайжанда атактуу журналист болгон экен. Андан сонун жакшы история экен, Сейит. Анда биз эмеге келсек, силер бекер окутпайсыңар да албетте, акы төлөш керек. Бир жакшы нерсеге жетиш үчүн, жакшы келечекке жетиш үчүн, жакшы акча табыш үчүн албетте ошону үйрөнгөнгө акча төлөш керек да. Бул эми мындай 2 жерде 2 дегендей эле нерсе да, 4 дегендей эле нерсе. Окуу акысы канчалык? Ооба. Биздин программа 5 ай, ар ай сайын $300 окуганы. Анан жумушка орношкондон кийин $4,000 беришет. Только эгер жумушка орношсо, ушуну кайталап коеюн. Бир гана эгер жумушка орношсо. Эгер жумушка орношпой калсаңар, анда төлөбөйсүңөр. Ошол үчүн биз аябай кызыгабыз. Силердин ийгилигиңерге, силер деле кызыгабыз, Жумушка чейин $1,500 төлөйт. Анан плюс жумушка орношкондон кийин $4,000
Силерге ошондо 5 айда $5500 бериш керек, э? Ооба, эгер жумушка орношуп баары чогуу бериш $5,500. Бул Америка үчүн балдар айтканымча, бул дүйнөдө эң жакшы. Бул 5,5 деген Америка үчүн. Америка үчүн, ооба. Айлыктар азыраак мамлекеттер үчүн бир чоң скидкаларды беребиз. Муну баарын детально түшүндүрүп берген азмасы кыйын. Себеби дүйнөдө мамлекеттер көп. Ошол үчүн биз видеого тиркемеде балким биздин группанын дарегин берип коелу, ошол жака кирип биздин командадан бирөө жооп берип койсо болот да. Силердин так. Албетте, менден бул жерде Сейитбек менен кантип байланышабыз деп сурай тургандар арбын чыгат. Ошон үчүн мына жерге азыр биз Telegram группанын ссылкасын калтырып коебуз. Жана видеонун астында дагы ссылкасын калтырып коебуз. Ошол жакка кирип, мен баланча өлкөдөмүн, мен мындай болгум келет деп жаза берсеңер болот. Анан Кыргызстанда жашагандар деле англисче билсе, бул жерден туруп үйрөнүп, чет өлкөгө барып иштесе болот да. Болот. Эгер мисалы силер билсеңер, силер мисалы Американын грин картасын утуп алдыңар, же балким күйөөңөр үй бүлө болуп Германияга көчүп баратасыңар. Билесиңер да? Вот уже визасын алдыңар, жарым жылдан кийин көчүп барасыңар. Уже даярданып, азыр окуп берсеңер болот да. Германияга көчүп барып, сразу жумушка орношуп калгандай болуш үчүн. Же болбосо деле азыр программист эми бул Кыргызстанда отурабы, кай жерде отурат, дүйнөнүн кайсы гана өлкөсүндө болбосун иштей алат да. Балким ошондой деле кылса болобу? Андай болушу мүмкүн, бирок мен пока андай эксперимент кыла электим да, себеби андай мен ойлойм болот депчи, бирок андай пока кыла элекмин. Себеби мен аябай корком, вдруг бирөө жумуш таппай калат депчи. Анын үмүтүнү, тилегини бузуп койгону корком да. Ошол үчүн мен пока мындай шанс аябай чоң, 90-95% успех жете алат экенибиз билем да. Бул Кыргызстандан балким 30-40% болуп калат да. Себеби аябай кыйын. Себеби Кыргызстандан болуп жумушка орношсо, анда бул дүйнөнүн баардыгы менен конкуренция кылат да. Тиги Белоруссияда, Украинада, Индияда кыйын адистер бар да, ошолордон да кыйыныраак болуш керекпиз да. Ошол үчүн жакшыраак болот эгер Туркия, Чехия, Швеция, Голландия ошо өнүккөн мамлекеттерден болсоңор. Биз баса белгилеп айта кетели, бул Salesforce деген IT тармагынын бир бутагы да, бир бөлүгү туурабы. Бир эле буту. Ооба. Андан сырткары IT тармагына окутабыз деп Бишкекте мектептери бар, академия менин билишимче. Башка жакта дагы Германияда Айзада Акбекова дагы аракет кылып жүрөт. Силердики болсо көбүн эсе ошол кайсы бир өлкөгө отурганы маанилүү экен. Ооба, себеби башында ошондой да. Себеби адам мисалы бир кыз, кыргыз кыз 15 жыл Таласта мектепте мугалим болгон, Минавар деген айым. Анан өткөн жылы сентябрда Чехияга көчүп барыптыр. Анан Salesforce жөнүндө угуп калыптыр. Ойлогон экен ал фабрикада, заводдо барып иш кылат депчи. Көп кыргыздар Чехияда ошондой иш кылат. Ал бирок кокустан Salesforce жөнүндө угуп калып, ойлоптур, мен анан көрүп ушундай кылсам жакшы эмеспи, аракет кылып көрөйүн депчи. Анан Salesforce окуп, анын программасы октябрда башталган. Февралда жумушка орношуп калды. Ал 4 айдын ичинде орношупту. Анан фирмага кирип, анан үйүнөн иштеп атты. Бирок Чехияга көчүп баратканда балдары Таласта калыптыр. Анан фирмасынан сураптыр, мен Кыргызстанга барып иштесем болобу деп, ал ооба болот деп Кыргызстанга барып иштеп атат азырчы. Балдары менен Таласта жашап, Чехияга иш кылып атат. Канча жыл мугалим болуп иштедиңиз? Мугалимде ошо 15 жыл иштедим. 15 жыл стаж. Ооба, Таласта эле ошо неме негизи 4-курстан баштап иштеп баштагам. Жакшы элесизби бул кесипти? Ооба, мугалим болгон жакчы, анткени балдар менен иштеген жагат да, негизи анан ошо балдардын ийгилигин көрүп, кээде кубанасың, өзүңдүн балдарыңдай аларга мындай балет этесиң, ушундай да, ошо жакчы. Сиз кандай 15 жыл иштеп мектепте жүрүп, анан туруп кезиңизди өзгөртөм дедиңизби? Сизге оңой эле болду? Чечимди кылабыз. Негизи баардыгы карантин айынан башталды. Ошо карантинде отуруп калганда биз жандай видео урокторду жаза чыктык. Анан бир видео урокду тартыш үчүн мен бир 2 күн, 3 күнүм кетип калчу да башында.
Анан ошондо мен билдим да, мындай компьютерде көп отурсам болот экен, иштей алат экен деп, анан ушу жолдошум программирование жөнүндө курсту жөнөтүп калды. Каалаганын тандап окуп көр деп, анан ошолордун арасынан жана Айдан Атек деген бар го. Ошонун Инстаграмдан дайыма интервьюларын баарын көрөчүм да, алардын арасында дагы ушу мугалимдери бар болчу да. Анан ошолордун ага да жазып сурап, анан эме кылгам да, ушу фронтенд деп тандап, ошодон анан баштап алгам да, ушу. Бир жыл үйдө отургандын пайдасы болду да, бирок алдында деле онлайн иштеп аттым, мугалим болуп анан да кошумча ошону окуп баштадым да. Өзүмө ишендим. Анан кылса болот экенин билдим. Анткени мен уже англис тилин билчүмүн. Анан ошо башында баштаганда мага оңой болгону, анткени коддордун баары англисче да. Аны мен башкалардай болуп жаттаган жокмун да, андай оңой эле болду да. Анан ошондо ошо окуса болот экен, жумуштап иштеп кетсе болот экенине көзүм жетти. Программист болгону кээ бирлер айтат, любой эле болот депчи, бирок андай эмес. Ал үчүн аябай тырышыш керек. Өтө тырышыш керек. Бул программирование бул өзүнчө тил. Мен бул Salesforce'ун тили биз үйрөтүп атабыз. Бир тил үйрөнүш үчүн күнүгө сүйлөш керек ошол тилдечи. Мисалы, эгер бир тилди күнүгө окуп алсаң, сүйлөп кеткенде кыйын болот. Ошол үчүн бала тынбай 4 ай бою, 5 ай бою күнүгө 3 сааттан окуш керек, кайталаш керек. Көптөрдүн амбициясы чоң, көп кыргыздардын амбициялары чоң. Мен өзүлөрүн акылдуу деп сезет, бирок ишке келгенде көп кыргыздар пландар чыгып калат. Бир тойго барыш керек, тигине болуш керек. Көптөр чыдабайт. Чын, ошол үчүн негизги эмне ийгилге жетиш керек, бул чыдаш керек да, тырышыш керек. Жалынбек, Минавар, жанагы Азербайжандык кыз, башка окуучулардын ортосунан негизги сапат бул тырышып окуш керек, күнүгө. Ошол үчүн эгер өзүңөрдү тырышчаак деп эсептесеңер, тынбай күнүгө окуш керексиңер, кыйналышыңар керек. Ошондо ийгиликке жетебиз. Эмне үчүн 1000 адам? Бул мен эсептейм, биз кыргыз мамлекети, кыргыз эли күчтүү боло алабыз, эгер ар бирөөбүз жакшы жашоо жашаса, жакшы айлык алсак, жакшы жумуш кылсак, биз ошондо гана кыйын мамлекет боло алабыз. Көп жердештерибиз кыйналып жүрөт. Мен ойлойм, көбүнчө жердештер кыйналып жүрөт, себеби кесиби жок да. Кыргыздар эмне үчүн кээдей, эмне үчүн кыйналат, эмне үчүн стресс, эмне үчүн бишикте башта жүргөндө пипилдетип мушташып кетет оңой. Себеби бизде кыргыздарда көп стресс бар да. Негизги себеп эмне үчүн стресс көп? Себеби жакшы иш кылбайбыз да, мындай начар иш кылат. Бизде шеф кыйнайт, анан айлык аз болуп, анан биз дагы жашоодо Кыргызстан стресс да азмасчы өзү. Бишкекке барсам мен деле өзүм кээде ачууланып калам сразу элечи. Таасир этет да ошо коомчулукчу. Мен ойлойм, ошо биздин көбүрөөк жердештер жакшы жумушка орношсо, жакшы фирмаларда иштесе, ошончо көбүрөөк кыргыздардын маанайы ачык болот. Анан Кыргызстан ошентип оңолот. Ошентип биз Кыргызстан жакшы мамлекет курабыз. Ошол үчүн бизге эгер башка мамлекет кол салса, мисалы, биз ар бирөөбүз күчтүү болуп каражаттарды же бир нерселерди мобилизация кыла алабыз. Азыр Украинага Россия кол салып, аябай көп украиндер каражат жөнөтүп, IT фирмалар ошол SpaceX технологиясы менен ошол Россияга туруштук берип атат да. Дүйнөдөгү украиндер биригип ушу өтө чоң сонун коргоп атат мамлекетинчи. Мен да ойлойм, эгер биз кыргыздар ар бирөөбүз күчтүү болсок, дүйнөдөгү алдыңкы фирмаларда иштеп, директор болсок, сонун болмок да. Мисалы, азыр Америкада эң ийгиликтүү этно группа бул индустар. Индустар аябай IT көп көңүл бурат. Али балким көрүп калдың, Twitter'дын директори азыр индус. Microsoft'un директору индус, Cisco'нун директору индус, Google'дун директору индус. Америкада алдыңкы IT компаниялардын жетекчилери индустар. Хотя дүйнөдө Кытайлар көбүрөөк индустарданчы, бирок бир дагы чоң IT компаниянын жетекчиси Кытай эмес. Бир да чоң IT компаниянын жетекчиси орус эмес.
Индустар аябай жакшы результаттарга жетип атат да. Себеби алар кичинекейинен бери айтиге даярданып, патентлерди аларга мисал болуп, ошо жакшы тармакка түртүп, алар ушул ийгиликке жетип атат да. Эгер биз деле кыргыздар ошо жакшылап даярдык көрсөк, 10-15-20 жылда балким биздин деле бир адам жаран Facebook'ta башка директор болсо, кандай биз үчүн, кыргыздар үчүн мисал болмок, Бири-бирибизди жетелесек. Бири-бирибизди жетелеш керекпиз, ооба, бири-бирибизди тартыш керекпиз, бири-бирибиз менен кеңеш бериш керекпиз, ошону тез алдыга жылабыз. Мен кошуп коеюн, атайын ушул видеонун көргөндөр үчүн бизде ваучер код бар. Ошо код менен $100 скидка алса болот биринчи айга. Ошондо биринчи айга $300 эмес, $200 болот. Ошо код Media Hub. Ошол коддун кандай жазыларын балким билесиңер, бирок мен силерге такта жазып коеюн. Анан ошол код Media Hub'ка деп Media Hub деп жазсаңар, бизге курска жазылып атканда Media Hub деп киргизсеңер, $100 скидка аласыңар. Макулбу? Вали. Мен Алиден келдим, Media Hub'тан келдим десем да $100 скидка берет турбайсың. Ооба. Жакшы мүмкүнчүлүк экен анда. Мен дагы кененирээк айта кетейин, мына Сейитбек азыр эле убада берди. Мен Media Hub'тан Алиден деп жаза турган болсоңор, анда дароо $100 скидка экен. Ооба, биз азыр ваучер код жазып коем. Видеонун астына чокуп койсок болот, ошо Media Hub деген код киргизсеңер, төлөп аткандачы силерге ошондо кредит картаңардан $300 эмес, $200 эле алынат. Баракелде. Сизге чоң рахмат, Сейит мырза. Дагы эмне калуу тилектерди айтат элеңиз? Биз эми IT эле эмес, мындай башка нерсе жөнүндө дагы балким ой пикириңиз болсо айтып кетсеңиз болот. Мен кааларым, биздин баардыгыбыз максатыбыз, сен кылган ишиңден, мен кылган ишимдин максаты бул Кыргызстанды өнүккөн мамлекет болуп көргөнү, Сен ошол максатка журналистика аркылуу түрткү берип атасың, ошо коррупцияны азайтып, көбүрөөк акча элге жетсин деп, мамлекет жакшы кызмат кылсын деп. Мен болсо IT аркылуу, IT билим берүү аркылуу ошол максатка жетким келип атат. Ар бир адам ушундай кызыккан иши аркылуу Кыргызстанды көтөрөлү. Анан буюрса Кыргызстан жакшы мамлекет болуш керек. Аябай күчтүү мамлекет болуш керек, Кыргызстан чындап эле аябай күчтүү мамлекет болуш керек. Эгер биз слабый мамлекет болсо, мисалы Украина слабый болсо, Россия жеңип коймок, тепсеп коймок, аякта бир. Ал жакта адамдары күчтүү болду, духу күчтүү болду, билими күчтүү болуш керек, Ооба, алар украинча сүйлөп калды аябайчы. Балким көрдүңөр, алар канча миңдеген да киши мекенине кайтып келип атат. Биз деле Кыргызстан ушундай күчтүү болуш керекпиз, кыргызча билиш керекпиз. Жакшы кесиптин ээси болуш керекпиз. Эгер Украинаны азыр Россия басып койгондочу биринчи жумада, дүйнөдө эч мамлекеттер жардам деле бермек эмес, Үлгүрбөй калмак, эч кимде. Үлгүрбөй калмак, бирок уже болду да, өтүп кетти уже поезд. Мына Крымды басып алышты, эч ким деле эч нерсе кылган жок, Донецкте де басып алганда эч ким нерсе жок. Биз кыргыз эли ошол үчүн күчтүү болуш керекпиз, башкаларга таянбаш керекпиз. Күчтүү болгону. Ошол үчүн биз күчтүү эл болуш үчүн ар бирибиз жакшы бир кесиптин ээси болуш керекпиз. Эгер ар бирибиз күчтүү болсок, анда мамлекет да күчтүү болот. Мен ойлойм, азыр дүйнөдө эң оңой, эң тез жол күчтүү болгону ар бир кыргыз бул IT. Айлыктары жакшы, жашоо иш шарттары жакшы. Ошол үчүн мен кааламакмын көбүрөөк кыргыздар IT-ге барсын деп. IT-нин бутактары көп, али айткандай, балким башка тармакта сабак берген айтишиңдерди деле али чакырасың программага. Бирок мен билген нерсем бул Salesforce. Мен ушул боюнча кыргыздарга, жердештерге жардам берген даярмын. Ошол үчүн байланышка чыккыла, бирге бутка туралы, бирге жакшы фирмаларга кирели, анан бирге буйруса силердин ийгилигиңерди майрамдайлы. Сонун ошол күндөргө жеткизсин бизди. Достор, биз менен Вашингтондо жашаган Salesforce программист, Salesforce ментор Сейитбек Усманов болду. Бул видеону сиз
мүмкүн болушунча башкаларга таратыңыз, досторуңузга көрсөтүңүз, анткени жакшылыкты биз жаялы. Биздин каналга дагы жазылыңыз. Мындай кызыктуу, пайдалуу интервьюлар, программалар мындан ары дагы болуп турат. Менин аты жөнүм Али Токтакунов. Биз улантабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Рахмат.